Жаштар атасы барында мындай киндигине чейин сакалын коюп, анан кийин бул жагын апсайтып ушундай алып жүргөн учурлар мындай жат болчу. Ал атасынын көзүнүн тирүү мезгилинде жакшынакай өзүнө жарашыктуу кырынып, сонун кылып баягы жарашыктуу сакалдарды, муруттарды коюп жүргөнүн билебиз да. Анан ошон үчүн сакалдын дагы баягы өзүнүн маданияттуулугун кыргыздар бекем кармаган. Мен бир 96-98 жылдардын тегерегинде бир 98ге чыккан бир аксакалды телевидениеге тарталы деп калдык да. Анан барсак, сакалдары ушундай багжайып, анан булары жакшы кырылбай, ушундай. Эми айыл да ошондой да, дайыма эле кырынып жүрө бербейт. Анан биз барсак, ошо 98ге чыккан аксакал айыудай болуп сапсайбай, сакалдарын кичине иретке келтирип, анан тартылайын деп туруп, анан ошол жерден булардын баардыгын сонун кылып иретке келтирип, анан отуруп, анан тиги камеранын алдына келип отуруп сүйлөп берген да. Кыргыздардын нукура баягы салты, нукура мындай сакалга жасаган мамилесин мен ошол аксакалдан көргөм.